Жат жазуу 8-класс. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн. Демек балдар, биз бүгүнкү сабакта жат жазуу жазат экенбиз. Бул жат жазууда силердин орфографиялык жана пунктуациялык каталарыңар текшерилет. Демек, күнүмкү эле кыргыз тили сабагында жазып жүргөн дептериңерди ачып, бүгүнкү күндү жазып, андан соң жат жазуунун темасын жазасыңар. Кымыз. Ал эми бул силер көрүп турган экрандагы сөздөр биздин жат жазуу текстинде кездешүүчү, жазылышы бир аз татаалыраак келген сөздөр. Силер бул сөздөрдүн жазылышын эсиңерге сактап алышыңар керек. Алгач ирет мен текстти башынан аягына чейин окуп берем. Силер угуп таанышып отурасыңар. Андан кийин жай, тыныш белгилерге келгенде тынып, созулма үндүүлөргө келгенде созуп, сүйлөм бүттү дегенде чекит коесуңар. Жаңы сүйлөм башталды дегенде баштамга менен баштайсыңар. Сүйлөм абзац менен башталат дегенде сүйлөмдүн сол жагынан кемтик менен башталарын билебиз, балдар. Анда эмесе мен текстти окуп берейин, угуп тургула. Кымыз. Жайлоого барып калсаң, жайылып оттогон бээлерди, желеге кыркалай байланган кулундарды көрөсүң. Бул көрүнүш ушул конушта кымыз жасалаарын билдирет. Силер бээнин сүтүнөн кымыздын кантип жасалаарын билесиңер. Кымызды кыргыздар байыркы замандан бери эле колдонуп, улуттук тамак катары кастарлап келе жатат. Кымызды кыргыздан башка элдер да жасайт. Бээ жеген дарылыгы бар миң түрдүү чөптөр анын сүтүнө дарылык касиет берет. Ошондуктан кымызды суусундук катары эле эмес, дарылыкка да ичүүгө болот. Анын курамында адамдын ден соолугуна эң керектүү көп заттар, аминокислоталар, белок, кант, май, минералдык заттар, витаминдер жана башкалар бар. Кымыз жүрөк, кан тамыр, дем алуу жана нерв системаларынын ооруларына таасир кылат. Оорулууну кубаттандырат. Кымыз менен кургак учук, өнөкөт бронхит, аз кандуулук, арыктоо, итий жана башка көп дарттарды дарылашат. Кымыз табитти ачып, тамак сиңирүүнү жакшыртат. Ошондуктан күчтүү тамактардан кийин кымыз ичишет. Жөн эле суусундук үчүн да ичсе болот. Кымыздын түрлөрү көп. Алар бал кымыз, уу кымыз, сөөк кымыз, чайкалган кымыз, тоңдурма кымыз. Булар сүтүнө жана жасалыш мезгилине карата айырмаланат. Кымыз уй, төө, кой, эчки сүтүнөн да жасалат. Текст бүттү, балдар. Биздин текст 165 сөздөн турат. Демек, текстти окуп баштаймын. Кымыз. Сүйлөм абзац менен башталат. Жайлоого барып калсаң. Жайылып оттогон бээлерди, желеге кыркалай байланган кулундарды көрөсүң. Бул көрүнүш ушул конушта кымыз жасалаарын билдирет. Сүйлөм бүттү, балдар. Жаңы сүйлөм башталды. Силер бээнин сүтүнөн кымыздын кантип жасалаарын билесиңер. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм башталды. Кымызды кыргыздар байыркы замандан бери эле колдонуп, улуттук тамак катары кастарлап келе жатат.
Сөйлем бүттү. Жаңы сөйлем башталды. Кымызды Кыргыздан башка элдер да жасайт. Сөйлем бүттү. Жаңы сөйлем абзац менен башталат. Б жеген дарылыгы бар 1000 түрдүү чөптөр анын сүтүнө дарылык касиет берет. Сөйлем бүттү. Жаңы сөйлем башталды. Ошондуктан кымызды суусундук катары эле эмес, дарылыкка да ичүүгө болот. Сөйлем бүттү. Жаңы сөйлем башталды. Анын курамында адамдын ден соолугуна эң керектүү көп заттар, аминокислоталар, белок, кант, май, минералдык заттар, витаминдер жана башкалар бар. Сөйлем бүттү. Жаңы сөйлем башталды. Кымыз жүрөк, кан тамыр, дем алуу жана нерв системаларынын ооруларына таасир кылат. Оорулууну кубаттандырат. Сөйлем бүттү. Жаңы сөйлем башталды. Кымыз менен кургак учук, өнөкөт бронхит, аз кандуулук, арыктоо, ити жана башка көп дарттарды дарылашат. Сөйлем бүттү. Жаңы сөйлем башталды. Кымыз табитти ачып, тамак сиңирүүнү жакшыртат. Сөйлем бүттү. Жаңы сөйлем башталды. Ошондуктан күчтүү тамактардан кийин кымыз ичишет. Сөйлем бүттү. Жаңы сөйлем башталды. Жөн эле суусундук үчүн да ичсе болот. Сөйлем бүттү. Жаңы сөйлем абзац менен башталат. Кымыздын түрлөрү көп. Сөйлем бүттү. Жаңы сөйлем. Алар бал кымыз, уу кымыз, сөөк кымыз, чайкалган кымыз, тоңдурма кымыз. Сөйлем бүттү.
Жаңы сөйлем башталды. Булар сүтүнө жана жасалыш мезгилине карата айырмаланат. Булар сүтүнө жана жасалыш мезгилине карата айырмаланат. Сөйлем бүттү. Жаңы сөйлем башталды. Кымыз уй, төө, кой эчки сүтүнөн да жасалат. Текст бүттү, балдар. Мына, балдар, ушун менен биздин текст соңуна чыкты. Баарыңарды кайтарым байланышта күтөм. Саламатта тургула.